Katılışçılar, özünüzde bilgende, hazır aytılıp ötkөндөй, өкмөттүн токтому чыккан 569-21 ноябрдан баштап эт продукцияларын сыртка чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө достук көзөмөлдөөткөрүү жайынан жана башка көзөмөлдөөткөрүү жайында толугу менен токтотулган эт продукциялары чыккан жок. Чек арадан көзөмөлдөөткөрүү жайларынан башка жактардан дагы чек арадан баардык райондор бүгүнкү күндө көзөмөлдө, айрыкча мына акыркы убактарда маалымат түшкөн болчу Кызылкыя багытында Төө Мойын аймагында ушундай мыйзамдуу чыгуу деген. Ал жакка биз көңүлүбүздү бурдук, ал жакта эч кандай бүгүнкү күндө контрабандалык жол менен чыгарылып кеткен жандыктар жок. Чек ара толугу менен көзөмөлдөнүп. Учурда өкмөттүн токтомунун негизинде экспорт, бозомал жана майда жандыктар экспорттоктогон. Азыркы күндө оперативдүү топ түзүлүп, Ош областынын аймагында эч кандай контрабанда жолу менен мал өтүү байкалбай атат. Мына Илгиз Талип Назарбаевич айтып кетти. Бирок Жалал Абад областында Баймак, Аксы, Алабука жерлерде 4 өткөрмө жайлар жана чек ара посту пункту жок. Такталбаган жайлардан мал жандыктары өтүүсү байкалып жатат. Азыркы күндө биздин ыкчам бажы менен Түштүк Батыш бажысынын биригип оперативдүү топ түзүлүп, натыйжасын жакын күндөрү көрөбүз. Азыр иш жүрүп атат. Жөнөкөй тил менен айтканда, эт кымбат болуп аткан убакта мал базарда малдардын баасы кымбат болгон да. Малдардын баасы кымбат болгон. Биз ошол кымбат убагында алганбыз. Анан азыркы убакта биз ону резкий түшүрө турган болсок, биздин баккан чыгымдарыбыз да актабай калат да. Азыр эми секин түшкөн себеби азыр базарда арзандап баштайт. Ошонун негизинен жаңы жылга барып туруп анан арзандашы мүмкүн да. Ошол жаңы жылдан кийин деген себеби ошол. Эттин баасын резкий түшүргөн болбойт. Мындай фермер катары сунушуңуз бар, мисалы үчүн Айыл чарба министрлигинин сунушу менен өкмөт сыртка тыюу салды да, 12 анын ичинде малдар да бар. Негизи ушу чектөө коюш керекпи азыркы учурда? Ошо чектөөгө карамайча каршы чыгып атпайсыздарбы ошондо? Өзү чектөө коюлуш керек эле. Чектөө будан 1 жыл мурун коюш керек эле да. Неме 2020 жылдын январь айынан баштап коюлган да. Ошондо тоюттун баалары да арзандайт эле. Арзандаганда ошонун негизинде ошо малдардагы, букалардагы кандай жаныбар болсо арзандап келет эле да. Ошондо элге арзан сатылат эле. Биздин бийлик негедир кеч калды. Себеби Казакстанда байкап көрсөңөр, Казакстан 1 жыл мурун Өзбекстанга, башка мамлекеттерге тирүү жандыктын чыгышына тоскоолдук кылып токтом чыгарган да. Ошол. Малды кармоодо сиздерде кандай көйгөйлөр болуп атат, тоскоолдуктар же? Малды кармоодо эч кандай тоскоолдук жок. Кыйынчылыктар бизде ушу бир гана ошо тоют кымбат, бол ошол эле. Башка кыйынчылыктар жок. Анан Өзбекстанга, башка мамлекеттерге чыгып кеткенде базарда мал азайып атат. Чындыгында малдар азайып атат. Бир 2-3 жылдан кийин бизде калбай калыш деле мүмкүн да. Мен мурда ишенбейт элем, ушу мал түгөнүп калат, мындай кылат десе ишенбейт элем. Себеби убойный секторде жанагы бууз малдарды дагы союлуп кетип атат да. Ошонун негизинде кийинки бизде запас калбай калат. Кандай сунуш каттыңыз ушу көйгөйдү алдын алуу үчүн? Көйгөйдү алдын алыш үчүн биринчиден азыр эттин баасын резкий түшүрбөш керек. Ушул бойдон алып барып туруп, базарда арзандатып барып туруп, жаңы жылдан кийин тоюттарды башка ушу мал жандыкка керектүү нерселерди арзандатып барып туруп, анан кийин ушу жолго түшүшүбүз керек да. Ошол малдын деле баягы запасы калбай калат депсиз, ошол кандай сунуштарыңыз бар? Ургачы малдарды баары кандай? Ал үчүн мамлекет элдерге, айыл жергесине, райондорго, айылдарга малдарды бериш керек. Баягы кредитти акча туру, менин оюм, жеке оюм. Акчалай түрдө кредит эмес, мал түрдө бериш керек. Көбөйткүлө деп ошо айыл жергесинде малдарды көбөйтүш керек. А мал көбөйгөндөн кийин өзү эле баягы торпоктор көбөйүп, кийин уже Кыргызстанга кеңири болуп калат. Алдын сыртка чыкпаганына 19 ноябрь өзүңөргө белгилүү токтомдо белгиленген. Мындан бери азыр 2 жума өтүп атат. Биринчи жумада анчалык деле байкалган жок. Базардагы малдардын сатылышы боюнча, арзандашы боюнча. Кечээ күнү биз базарга барганда
уже малдың баасы уже арзандай баштаптыр, анчалык эмес, бирок аларман аз экен. Сатарман көп, аларман аз, сыртка чыкпай калгандыктан уже мал сатылбай атат. Бул боюнча биз түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Негизинен алардын ит жана менен касаптардын айтуусу боюнча ушул дагы 1-2 жума керек. Себеби булар биринчиден алып алган малдар бар экен, жана булар бир эле күндө алат, например, 1 жумага бир алат, кийин ошону союп, сатып бүткөндөн кайра алышат да. Бул биринчи фактор болуп атат. Экинчиси, бул негизинен азыр айтып атат, жана фермерлер да айтып кетти, быйылкы жылы жана тоюттун кымбаттыгы. Ошол дагы биринчи, жана азыр да айтып кетти, биринчи баккан малдар уже сатылып бүттү. Экинчи потогу азыр уже даярдалып экен, булар уже кымбатыраак болот экен. Биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошол боюнча биз мониторинг жүргүздүк. Кечээ күндө дагы ошол касаптарга да айттык. Алардын бүт чыгымдарын санап көрдүк. Бүгүнкү күндө мисалга айтсак, Ош шаарында 415-420 сомдон касаптарга союп берип атат. Алар андан ары 450 сомдон сатат экен. Алардын чыгымдарын санап көрсөк, 1 килограмм этке 20-25 сомдон туура келип атат. Ошто бул касаптардын чыгымы. Эгерде 415 сомдон алса, 25 сомдон чыгым болсо, ошондо 440-450 сомго жетип атат бүгүнкү күндө. Биз анда айттык, эгерде ушу малдын фермерлерге түшүндүрүштөрүн айтып атабыз, мына ушу мал арзандады. Ушуну хотя бы 400 сомдон чыкса, анда 420-430 сомго түшүш керек эле. Булар айтат, ушу бүгүнкү күндө пока 415тен туура келип атат. Аларгачы биз өзүбүз дагы ушул алган фактыларды мониторинг жасап көрдүк. Биз санаганда ошол 425-430га чейин чыкты. Ошол союп эмекандар, убойнуга алып келип эмекандарчы. Бул айтат, убактылуу көрүнүш деп атат. Ошол кийинки 2-3 жуманын ичинде бул мал базардан дагы малдын баасы түшсө, дагы эт уже түшөт экен да. Канчасын түшөт? Бул эми бир убакыт көрсөтөт, бир 2-3 жумада түшөткө деген ойдобуз. Себеби өзүңөр да белгилүү, малды алып барасың, 1 жума сата албайсың. Кийинки жума дагы алып барасың, сата албайсың, анан уже түшүрүп сатканга туура келет. Эң негизги биринчиси бүгүнкү күндө аларман аз, сатарман көп болуп атат. Бул эми базар экономикасы экен. Сиз мурунку интервьюңузда ушул экспорт токтоду, сыртка чыгуу токтоду дедиңиз, бирок ошондо гана токтоп баасы түшөт дегенсиз. Бирок анан жерлерде баалар ар кандай болот? Мына бүгүн мен азыр айтып коеюн. Мына лазиме ошол баасы боюнча азыр айтсам, жана уже нокатта 400 сомго түштү. Өзгөндө 400 сомго түштү. 1 килограмм малдын этичи. Ошол эң кымбат болуп аткан азыр райондор Кара Суу менен Арабан району 450 болуп атат, Ош шаар болуп атат. Бул уже убактылуу нерсе деп ойлойбуз, уже мындан ары да уже түшөт депчи. Азыр да ушул жыйындарда белгиледи, ушул боюнча жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте дагы мониторинг жүргүзүп, ушул касаптарга түшүндүрүштөрүн айтып, алардын дагы кетирген чыгымдарын, алган малдын баасына мониторинг жасап, анан кайра дагы ушул иш-чаралар жүргүзөбүз деген ойдобуз. Сиздер ошо мониторинг жүргүзгөндө азыр айтып атпайсызбы, тоюттар кымбат болуп атат депчи. Бул да эске алынгандан кийин жүргүзүлгөн. Эске алынбады. Мына мен азыр жок, мынандай. Азыр мынандай. Мен азыр жана айткан 20-25 сомдогун бул кассапчынын жана сатармандын жана чыгымын эсептеп чыкты. Анын патенти, арендасы, айлык акысы, ошол эле светке төлөгөн коммуналдык услугалары ошол жана 1 килограмм этти сатканга кеткен. Эгерде фермер жана 415 сомдон 420 сомдон берсе, кассап канчадан сатыш керек? Ошол расчет чыгат. Ал эми фермерлердин расчету бул эми көбүрөөк убакыт талап кылат экен. Себеби бул 6 ай багат, 3 ай багат. Ошол бул фермерлердин айткан сөзү боюнча быйылкы жылда тоюттун баасы былтыркы жылга караганда кымбатыраак болот экен. Ошол эле чөп 200 сомдон ашык болду, бир түбү күн жара жана жемдер. Ошолордун расчет боюнча аларга кымбатыраак түшөт деп атат. Мындайда биз эми айтып атпайбызбы, баягы базардын же болбосо рыноктун шартында иштеп атабыз деп да. Буга мамлекет, өкмөт киришпеш керек. Кээде ошол эле фермерлер да капа болушат, ошол эле дыйкандар капа болушат. Сиздер бизге бааны мынанча коесуң, тигинче коесуң деп айтып атасыңар депчи. Бирок биз ушундай ой деп айтпай, биз алардын эсептеп берсек, алардын чыгымдарын эсептеп, анан кийин мындай көрсөтүп берсек, мына антимонополный комитет, ошондо алар ынанышат. Бүгүнкү күндө эми баягы фермер дагы өзү көбүрөөк доход тапсам деп аракет кылат. Мен айтып атпайм, мисалы үчүн 7000 сомдук койду, эгер малдан тирүүлөй койду сатып алып, касапчы союп сатса,
ал кыйын касапчы болсо ал 10 миңден 12 миңге чейин дагы сатылышы мүмкүн да ал эт. Ошол жактары бар да, биз ошолордун эсептеп берсек, анан алар менимче макул болушат. Бирок баягындай силер 15%ке түшүргүлө же болбосо 10%ке дагы түшүргүлө деген биз тараптан бул туура эмес болуп калабы дейм да. Себеби фермердин да өзүнүн укугу бар, ишкердин да өзүнүн укугу бар да. Бирок ишкерди кандай иш кылып атканын биз мына мен ойлондо өкмөт иштеп аткан, менин кол алдымда иштеп аткан балдар ошо фермердин кем эмес билиш керек да, ошо наркын. Кем эмес билсе гана, ошолорго айта алса гана фермер угат. Эгер биз өзүбүз билбей турсак, фермер айта берет, анан ушу баасы ушунча жолу өтөт. Мына азыркы айткан жакшы бир койдун чыгымын эсептеп чыкты. Мага бул аябай кызыктуу. Азыр мен да отуруп алып эсептеп чыгайын деп атам. Канчага чыгат экен? Өкмөт негизи эле ушу эттин наркын түшүрүүдө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар? Өкмөттүн мүмкүнчүлүгү, өкмөт эгерде баягы мен айткан азыркы шарттарды түзгөндө, убойный цехтен баштап эт иштетүүчү комбинатка чейин түзүлгөндө убагында да, анда мындай кырдаал болбойт эле деп ойлойм да. Себеби мен кече барып көргөн убойный цех менимче жумасына 1 күн, 2 күн гана иштегидей да. Бул убойный цех деген 3 смен иштеш керек. Бул тынбай иштегенде гана ал цех өзүн актайт. Ошондо баягы көлөмдүн чоңдугунан, малдын көп келгендигинен баасы түшөт болчу да. Себеби жөнөкөй эле мисал үчүн 10 кой союлса дагы ошол электр энергиянын чыгымы кетип атат. 100 кой сойсо дагы ошол электр энергиянын чыгымы кетип атат да. Себеби цехти даярдаш керек. Цех даярдалардан мурун 1-2 саат, 3 саат станоктордун баардыгы кызыш керек. Ошого кеткен энергия. Ошон үчүн ошо станокторду ишке даярдаганда канча мал келе турганын санаш керек да. Бизге ушул жактары жетишпей турат экен да, баягы экономикалык эсепти ушу билбегенибиз үчүн ушундай көйгөй бар да. Бизде дагы бир суроо бар да. Мына ушу кырдаалда азыр бир эле эт эмес, азык түлүктүн бардык түрлөрү кымбаттап кетти да. Мына ушундай кырдаалда биздин өзүбүздүн ата мекенчил өндүрүштөрүбүзгө сунуш киргизип, бааларды арзандатып турса деген өкмөт ушундай сунушту киргизе алабы? Аларга налог жагынан жардам бериппи, ушундай бир жагынан жардам кылып, ата мекенчил өндүрүштөрдүн баасын арзандаса болобу ушундай кырдаалда? Туура. Мен жакында бир жума, бир 10 күндөн баштап ошо сиздердин катышууңуздар менен ошондой проекттердин презентациясын өткөрө баштайм. Мөмө жемиштерди кайрадан иштетүү, мына эттерди кайрадан иштетүү, айыл чарба продукциясын кайрадан иштетүү проекттерин боюнча презентация өткөрө баштайбыз. Сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр. Мына ата мекендик чыгаруучуларды колдоо деген налог боюнча айтып атасыз. Эми налоговый кодекс деген бул бар. Налоговый кодексти өзгөртүү бул өкмөттүн иши эмес, бул эми сунушталат өкмөт тарабынан, эми жогорку кеңештен кабыл алынат. Бирок бүгүнкү күндө башка өлкөлөргө, башка республикаларга караганда биздеги налоговый кодекс бул аябай гибкий. Бизде 12% НДС болсо, коңшу өлкөлөрдө 18-20% НДС кичи бар да. Ошон үчүн бул жагынан менимче тоскоолдук болбойт. Бирок сиз айтканда ата мекендик өндүрүштү сөзсүз көбөйтүш керек, өстүрүш керек.